Статистикалык маалыматтарга ылайык, жер жүзүндөгү калктын жарымынан көбү же 51,2% дүйнөлүк желе менен үзгүлтүксүз пайдаланат. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө 5 адамдын 4-өө онлайн режимде отурат. Бирок интернеттин сапаты жана аны менен тыгыз байланышкан мобилдик тутум кайсы мамлекетте мыкты? Бул суроонун жообун Эл аралык электр байланыш бирлиги жарыялаган маалыматтык коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү индексинен табууга болот. Акыркы изилдөө 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча жарыяланган. ICT Development Index дүйнө өлкөлөрүн 11 талапка ылайык тизмеге жайгаштырган. Алардын катарына IT технологияларга жетүү мүмкүнчүлүгү жана аларды колдонуунун кеңдиги жана калктын аларды колдоно билүүсү кирет. Дүйнөдө көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышынан ааламдагы интернети эң мыкты мамлекеттер тууралуу айтып беребиз. Дүйнөлүк желенин сапаты боюнча сап башында Исландия турат. Албетте, Исландия дүйнөдөгү эң бактылуу өлкөлөрдүн бири наамына мыкты интернети менен гана ээ болгон жок. Бирок бул факторда маанилүү ролду ойнойт. Европанын эң четиндеги кичинекей арал киши башына була оптикалык чубалгылардын көптүгүнө ээлиги менен мактанса болот. Исландиянын үй чарбаларынын дээрлик 78% тармакка кире алат. Ар бир исландиялыктар 3 тармакка 4G технологиясы боюнча кире алышат жана орточо жүктөө ылдамдыгы секундасына 66 мегабайт. Исландиялыктардын 59% Netflix'ке жазылышкан, 92% Facebook'та, дагы 62% Snapchat'ка үзгүлтүксүз сүрөттөрүн жайгаштырып турат. Корейлер дүйнөдөгү эң өнүккөн жана смартфонго негизделген элдердин бири. Статистикалык маалыматтарга ылайык, кореялык өспүрүмдөрдүн 9/10 интернетти колдонот жана жок дегенде бирден смартфону бар. Ал эми уюлдук телефон ээлеринин жалпы саны өлкөнүн жалпы калкынын 94%-ын түзөт. Кореядагы интернет дүйнөдөгү эң ылдам деп эсептелет. Анын орточо ылдамдыгы секундасына 2,5 гигабайт. Ал гана эмес, өлкөнүн алдыңкы телекоммуникациялык компанияларынын бири педалды жерге кысып, мекендештерине секундасына 10 гигабайтка чейин байланыш түзүп берүүнү максат кылууда. Бул көрсөткүчтүн күчүн толук баалоо үчүн АКШда 2018 жылы орточо ылдамдык секундасына 18,7 мегабайтка барабар болгонун айта кетели. Ошол эле маалда корейлер социалдык тармактарга нейтралдуу карашат. Бир социалдык тармакта калктын 69%-нын гана аккаунту бар. Салыштыруу үчүн айтсак, Нидерланды менен Австралияда сүрөт жарыялап, жактыны баскандар жашоочулардын 93%-ын түзөт. Дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөрдүн бири үчүн 4G эскирген технология. 2019 жылдын башында 3 ири мобилдик байланыш оператору мегагерц жыштыгына жетүү үчүн 380 миллиондон ашык швейцариялык франк төлөшкөн. Сатып алуунун максаты 5G'ны жайылтуу. Ал эми азыр 6G тармагын түзүү боюнча иштер кызуу жүрүп жатат. Бирок швейцариялык окумуштуулар жогорку жыштыктардын калк жана айлана чөйрө үчүн толук коопсуздугун камсыз кылуу үчүн сатуудан мурун бир катар изилдөөлөрдү жүргүзүү керек деп эсептешет. Кеп жыштыктардын таасири жөнүндө эмес, өлкө боюнча көптөгөн зымсыз антенналарды курууда. Анткени 5G технологиясы маалыматты кыска аралыктарга гана жеткире алат. Айрым маалыматтар боюнча 10-12 метрге чейин гана. Дания өлкөсү үй чарбаларын интернет менен камсыздоонун саны боюнча дүйнөлүк лидерлердин бири. 2017 жылы 97%-ды камтыган. Бирок кандайдыр бир себептерден улам бул көрсөткүч өткөн жылы 4%-га төмөндөгөн. Анткени менен бул өлкөнүн IT технологиясынын өнүгүү деңгээли боюнча 4-орунду ээлешине тоскоол боло алган жок. Интернеттеги активдүү калктын катмары 25 жаштан 37 жашка чейин өзгөрүп турат жана бул адамдар дээрлик күн сайын интернетке киришет. Кызык факт,
Туристтер айрым интернет провайдерлери даниялыктар менен гана иштешерин белгилей кетүү керек. Эгер сизде Даниянын социалдык номери жок болсо, анда сиз интернет ала албайсыз. Бирок өлкөдө акысыз Wi-Fi кеңири камсыздалган. Ал дээрлик бардык китепканаларда, ресторандарда же мейманканаларда бар. Жакында Дания өкмөтү муниципалдык борборлор туристтерди шаардын борборунда акысыз интернет менен камсыз кылууга милдеттүү деген буйрук чыгарды. IT-нин өнүгүү деңгээли боюнча рейтингде Улуу Британия 5-орунда турат. Чейрек кылымдан ашуун убакыттан бери ийгиликтүү иштеп келе жаткан дүйнөдөгү эң эски интернет тармактарынын бири ушул өлкөдө пайда болгонун эске алганда таң калыштуу деле эмес. Бирок эгерде англис шаарларынын жашоочулары мобилдик жана кабелдик жогорку ылдамдыктагы интернеттен ырахат алышса, анда өлкөнүн айыл тургундары болгонуна ыраазы болушу керек. Бүгүнкү күндө дагы шаардын сыртындагы интернеттин ылдамдыгы күндүзү секундасына 256 гигабиттен ашат. Түнкүсүн гана ал секундасына 1 мегабайтка же андан жогоруга көтөрүлөт. Ушул себептен интернет ылдамдыгы боюнча рейтингде Британия адатта 30 же 40 жерде жайгашкан. Гонконгдун аянтынын кичине болуп, бирок калктын көп жайгашуусу интернеттин жайылышында өз пайдасын берди. Анткени өлкө канчалык кичинекей болсо, жогорку ылдамдыктагы интернет менен бүтүндөй калкты камсыз кылуу оңой. Азия өлкөлөрүнүн ичинен Гонконг кең тилкелүү интернеттин эң жогорку орточо жогорку ылдамдыгына ээ. Гонконгдун эл аралык каржы жана соода борбору катары статусу, ошондой эле Кытайдын динамикалуу өнүгүп келе жаткан рыногуна жакындыгы маанилүү ролду ойнойт. Бирок мобилдик байланыштын өнүгүшү канчалык жогору болсо, эски телефон линиялары ошончолук начар болот. Ошондуктан Гонконгдун калкы массалык түрдө зымсыз байланышка өтүүдө. Люксембург жана Бельгия менен катар Нидерланды кабелдик жана мобилдик интернеттин ылдамдыгы, ошондой эле калктын бардык катмарына жетүү деңгээли боюнча алдыңкы 3-түккө кирет. 2018 жылга карата өлкөнүн жалпы калкынын 76%-дан ашыгы интернетти секундасына 30 мегабайт жана андан жогору ылдамдыкта колдонуп келишет. Мындан тышкары Нидерландынын дээрлик бардык мейманканалары, ресторандары, барлары, туристтер көп барган жерлери жана мамлекеттик мекемелери зымсыз интернетке акысыз кирүү менен жабдылган. Норвегиянын эң ири телекоммуникациялык провайдери Теленордун 30% мамлекетке таандык. Бул фактынын аркасында норвегиялыктар дүйнө жүзү боюнча эң ылдам мобилдик интернетке ээ. Норвегияда жүктөөнүн орточо ылдамдыгы секундасына 52,6 мегабайтты түзөт жана бул көрсөткүч боюнча скандинавиялыктар IT технологиянын борбору деп таанылган Сингапурду да басып өтүшөт. Теленор 4G технологиясын өнүктүрүү үчүн миллиондогон крон каражат салган жана ал өз натыйжасын берди. Өлкөдө мобилдик интернеттин ылдамдыгы гана эмес, абоненттердин саны дагы өсүүдө. Ал гана эмес, Норвегия жакынкы Данияга да мобилдик интернет кызматын көрсөтөт. 8 жыл мурун аянтты 2,5 миң чарчы километрден бир аз ашыгыраак жана 600 миң калкы бар бул кичинекей Европа өлкөсү интернетке кирүү ылдамдыгы боюнча дүйнөлүк лидерлердин катарына кирүүнү максат кылган. Люксембургтуктар өз максатына жетти. Интернет өлкөдө жеткиликтүү гана эмес, ылдам дагы. Интернет колдонуучуларынын дээрлик жарымы маалыматты кеминде секундасына 1 гигабайт ылдамдыкта жүктөй алышат. Бирок Люксембургдун дагы деле өсө турган жери бар деп эсептейт жана калктын 100%-ын ушул ылдамдык менен камсыз кылуу ниетинде. Дүйнөдөгү эң коопсуз өлкөлөрдүн бири маалыматтык технологияларды өнүктүрүү деңгээли боюнча алдыңкы өлкөлөрдүн тизмесин Япония ачат. Жан башына интернет кабелдеринин саны боюнча Күнчыгыш өлкөсү дүйнөдө 3-орунда турат. Ал эми электр байланыш союзунун эксперттери орточо жапондордун
Дүйнөлүк желе боюнча билим алуусу Европанын катардагы жашоочусунан ашып түшкөнүн белгилешет. Ошондой эле жапондор жалпысынан программа алууну жакшы билишет. Бул көрсөткүч боюнча алар Бириккен Араб Эмираттары жана Люксембургдун жашоочуларынан кийин турат. Акыркы 10 жылдыктарда эски телефон линиялары маанисин жоготконуна карабастан, Япония стационардык телефондордун кирешеси боюнча алдыңкы үчтүктүн катарына кирет. Анын алдында Кытай жана АКШ гана бар.